менен берекесин, молчулугун, токчулугун, жакшылыгын насип кылган болсун. Ар кыл жамандыктарынан асырап сактаган болсун. Кудайым элибизди иманды барктаган, туура динге төп келген нарк населин барктаган, ынсаптуу, илимге куштар, сандан сапатка өткөн, бөлүнүп жарылууга жол бербеген, илимди издеп көксөгөн, жакшылык менен көктөгөн калптардан кылган болсун Кудайым. Азыр ошол 8-чи сабагыбыздын 2-чи бөлүгү суроо жоопко кезек бермекчибиз. Кудай Таалам баарыбызга эки дүйнө берекесин насип кылсын. Көзүбүздүн кареги болгон мына ушул уулдарыбыз, кыздарыбызга Кудай Таалам жакшы, жаркын келечек насип кылсын. Алдыда ойлосок оюбузга, уктасак түшүбүзгө, өңүбүздү ойлоп жете албаган ар кандай жамандыктардан кара туман каптап келет го, караңгы, көзгө сайгыс караңгычылыкта. Ошондой кулачын жайып каптап келе жаткан ар кыл жамандык, бузукучулук, фитналардан келечек урпактарыбызды асырап сактаган болсун. Элибиз, жерибиз, Кыргызстан мамлекетибиз өнүгөн болсун. Жалпы мусулман коомчулугу зордук, зомбулукка, кыйынчылыкка кабылбай, жакшы өмүр кечирген болсун. Ал эми жалпы адамзаты жалгыз Алла Таала Кудайды таанып билип, бул дүйнөнүн жакшылыгы акыреттин бейишинин төрүнөн орун алган болсун. Бир туугандарым, амин дейли. Биринчи суроо мындай деп келген экен. Ассаламу алейкум дейт, устаз, Америкадан кредит алса болобу дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Раматылык Чуба устазыбыз сиздин сурооңузга бейиштен болсун, кабыры нурга бөлөнсүн, ар дайым жакшылык көргөн болсун. Устазыбыз Мустафа Зарко деген шейхтин, алымдын, маркум алымдын Фатава Мустафа Зарко деген китеби бар. Ошол жерде Америкадан кредит алсак кандай болот дегенде, болот, ал жер Дарул Харб, мындайча айтканда мусулман эмес өлкө. Ошол эки шарт менен алса болот. Биринчиси, эгерде ошол жөнөкөй үйдү сатып алганда көбүрөөк чыгым кетип, ал жерден көп нерсе кредитке байланып калган экен да, өзгөчө деңиздин ар жагында. Кредитке алуу оңтойлуураак боло турган болсо, мусулманга жеңилирээк боло турган болсо, биринчи шарты. Экинчи шарт, ошо такай иштеп, бир төлөй турган жумушу боло турган болсо, ушул эки шартты эске алуу менен алса болот деген Чуба устазыбыздын Шейх Мустафа Зарко рахималлах фатвасын айтып жүргөнү бар устазыбыздын. Кайра кайталап айтайын, эки шарт менен. Эгерде үйдө ошо мындай акча топтоп сатып алганга караганда, ошол алардын системасына, алардын түзүп берген нерсесине ылайык кредитке алуу оңтойлуу боло турган болсо мусулман адам үчүн, жана ошону төлөп бере турган мындай туруктуу жумушу бар болсо, анда алса болот. Ал жер мусулман өлкөсү эмес, имам Абу Ханифа рахимахуллах мазхаб башчыбыздын ошондой айткан сөзү бар деп айтылынат. Анан эгерде эки шарттын биринде кемчилик, мүчүлүштүк кете турган болсо, баары бир сүткорлук деген сүткорлук. Имам Аби Юсуф менен Имам Мухаммад эки шакырт айтат, ал жерге каралбайт, баары бир этияттанган жакшы дейт. Жана эки шарт, же иштеп аткан азыр жумушунун дайыны жок, же болбосо жок, ал кредитке алганга караганда топтоп алганы жакшыраак боло турган болсо, баары бир ал учурда сүткорлуктан этияттанган жакшы болот бир тууганым. Жолдорун караш керек. Болот экен дегенде укпаш керек. Шарттарыны башкасына толук карап чыгыш керек болот. Алдабаш шарты менен. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт, сизде суроом бар эле дейт. Аллах ыраазычылыгы үчүн жооп берип коюңузчу дейт. Мына ошол өзү эфирге чыгып атканыбыз, Кудайым калыс ниет, ыхлас насип кылсын. Ошо Аллахтын ыраазычылыгы. Бардык мусулмандардын керек болсо дем алганы, кыймылдап басканы деле Кудайдын ыраазычылыгы үчүн да чын-чынына келгенде. Болгону ошо шайтан жолдон буруп, ниет бузулуп калбаш керек. Анан ошол ыхластуулуктан тайбаш керек. Түз ниеттен жазбаш керек да. Кудайым ыраазычылыгы үчүн болгон болсун иншалла. О дүйнөгө кетип кабырда жаткан маалда дагы ошол өткөн сабактарыбыз, ар бирибиздин кылган жакшылыктарыбыз жакшы жол менен кайтып жакшылыгын көрө тургандай бололу. Графический дизайнер болуп иштейм дейт. Motion дизайн окуганы жатам. Анимация менен реклама, жарнама, ролик тартам дейт. Сурооңуз толук келбей калыптыр. Мындайча айтканда ушул нерселерин болобу деген суроо да туурабы? Графический дизайнер, motion дизайн. Бул маселелер эми баары бир керек болот. Коом азыр өнүгүп кетип жатат. Интернет айдыңында да эмне деген нерселер. Бул балким ошол көп нерселерди жеңилдетүүгө, мындай үй салуу жаатында болсун, бул кандай мындай коомдук иштерде болсун, мунун өзүн жеңилдештирүү жолдору бар. Ошондой жаатка колдонсоңуз дурус. Анан анимация жаатында
эгерде Кудай сактасын туура эмес нерселерди пропагандалап, рекламалап, жарнамалай турган болсоңуз жакшы эмес. Мисалы биздин Кыргызстанда көзүм чалганы, көрүп күбө болгону ушул аниме жана башканы көрүп отуруп, кыздарыбыздан дагы уят кетип, кыска кийимдерди кийип, ошентип эркек балдар дагы мындай бир түрдүү, мындай бир чачтарын өстүрүп, башка болуп, мындай эркектик, жигиттик мындай салаваттуулуктан кетип жаткан адамды өкүндүрбөй койбойт. Анименин түбү каяка алып барып атат, көрүп атабыз да. Бир тараптуу кечиресиз, улуу сөздө уят жок. Кыз менен кыздын жанагындай кыз менен кыздын ал терминди айтпай эле коелу, ошол кыз менен кыздын жакындыгын эркек менен эркектин жакындыгын алып барып атат да бул. Кудай сактасын. Андай жолго жол бербестен өзү мындан этияттап, мындай туура жолго колдонууга аракет кылыш керек. Бул жаңы чыккан нерселер менен адам эсептешет, бирок эсептешкенде бул бычактын мизи мал. Мисалы, могул кайнак суу адыр, ден соолукка байланыштуу кайнак суу ичип атпайбызбы? Бисмилла. Ушул колумдагы кайнак сууну мисалы идишти бычак деп элестетели. Адам бычакты киши өлтүрүү үчүн Кудай сактасын жаман ниетте колдонсо, ошого жараша эсеп кылсабы болот. Бул дүйнөдө жоопкерчилик, акыретте эсеп кылсабы. Муну менен мисал жөнөкөй эле баналдуу түшүнүктү айтып атам мен. Нан кесүү, үй тиричилигине колдонуу жакшы максатта колдонсо бул соогун табат. Диги маселе да ошондой. Болгону азыркы тапта көпчүлүгү анимацияны туура эмес жакка мындай келбет сүрөт түшүп калган үчүн баягындай чоочулоо маселеси бар. Албетте келбеттен, сүрөттөн баары этиятташ керек. Анан эми балдардын фантазиясын өнүктүрүү үчүн мисалы Раматылык Чубак устазыбыз өзү деле, кээ бир алдымдар деле эгер туура маанилүү тарбияда мисалы мультфильмдер чагылдырса бир жөн дейт, бирок жанагындай туура эмес жакка кирип кетүүдөн этиятташ керек. Бычактын мизи сыяктуу болот. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум урматтуу устаз дейт. Менин суроом сизге: намаз окуп жатканда саждада тилек тилесе болобу? Шейх Мулла Али Qaри Фатху Бабил Иная деген китеби бар, ошондо алып келет. Ханафи мазхабта негизи насх болунган. Мисалы рүкүдө, саждада, башкада дуа кылынган, башында уруксат берилген, кийин саббихисма роббикал азим дегенде аят түшкөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга кайрылып жан шериктерине ижалуха фи рукуикум, рүкүдө ушул дуаны айткыла. Субхан раббиял азим. Качан бир аз убакыттан кийин саббихисма роббикал азим, саббихисма роббикал а'ла. Ушул аят түшкөндө ижалуха фи суджудикум, саждада ушуну айткыла деп субхан раббиял а'ла деп айтабыз го. Ошол негизи рүкү саждада намазда ушулар айтылынат. Бирок ошо Молда Али Qaри Фатху Бабил Инаяда айтат, ошо менен кошумча жана кээ бир дуалар бар, ошону айтса, анда бул ба мансух болунган дегени Имам Тухавийдин айтканы, алымдар чечмелеп берет, мурдагы дуалар өчүп кетти дегени. Биринчи кезекте Субхан раббиял а'ла деп саждада ошону айтсын, анан жана сүннөттө келген кээ бир дуаларды айтса, нур үстүнө нур болот деп, муну Шейх Мулла Али Qaри Фатху Бабил Инаяда айтат. Эң жакшысы Субхан раббиял а'лага чектелгени жакшы, эң жакшысы. Анан кыргызча тилек кылса намаз бузулуп кетиш коркунучу бар. Намазда ошо өзүнүн саждада, рүкүдө дуалары бар, намаз бүткөндөн кийин дуа кылганы жакшыраак. Же акыркы аттахиятка турганда, аттахияттан салават айтасыз, салаваттан кийин анан Курандагы келген, сүннөттөгү келген арабча дуалар болсо ошону окусаңыз мейли. Намаз макруh убагына кирип кетпеш керек, күн батып кетпеш керек. Ошондой. Сажда абалында Кудайга Таалага жакын болот дуа кылгыла деген ал ошо нафил намазда көбүрөөк каралат. Парыз, важип, бекемделген сүннөт намаздарда жанагы Субхан раббиял а'ла менен чектелген жакшыраак болот. Ассаламу алейкум устаз дейт. Акыркы күндөрү чөйрөмдөгү адамдар бир нерсе болсо мага кол көтөрүп, ачууларын менден чыгарып атышат. Аябай нервная болуп калдым. Эмне кылсам болот? Өзүм жубанмын дейт. Сиз бул жерде баягы кагаздын ичине катып чөйрөмдөгү адамдар дедиңиз. Күйөөңүзбү? Ким кол көтөрүшү мүмкүн? Күйөөңүз. Эми сен жубансың жана башка деп бетке аны салганы болбойт. Өзү башында ыраазы болуп сизди алды. Алгандан кийин ошол нерсеге сабыр кылып чымырганыш керек, жашап кетиш керек. Керектүү 40 хадис деген китеп жазып бүтүп, азыр акыркы китептин ички сырткы дизайнери иштелип жатат. Ошол жерде ушу сиз сураган маселеге кеңири токтолуп өттүм да. Атайын ошол үй бүлө маселеси 40 хадистин негизи орчундуу жери үй бүлөнүн баягындай бир үй бүлөнүн сакталып калуусу, эркек аялдын, аял киши күйөөнүн бир кадыр баркына жетүү нерсесине басым коюп жаздым. Ошол жерге сиздин сурооңузга окшогон суроолорго кенен токтолгонбуз. Күйөө убагында кайда эле? Убагында сизди жакшы көрүп, сүйүп, күйүп, сизди арзуу кылып, самап, көксөп алды. Эми кызыгы кеткенден кийин, жаштык кеткенден кийин жубандыкты бетке салгандыгы бул жакшы эмес.
кызга бергис жубан бар дейт, элестетиңиз. Ошон үчүн сиз дагы өзүңүздү оңдогонго аракет кылыңыз, кемчилик кетирбегенге аракет кылыңыз. А бирок канткен күндө дагы күйөө кол көтөрүп урганга акысы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имам Табарани Муъджамул Кабирде алып келет. Эркектерге катуу эскертүү берген. Эртең менен уруп аялыңарды түштө. Кечкисин кайра бирге төшөктө, бир төшөктө эс алып жатып, бир жаздыкка баш коюп жата турган, бул өтө жийиркеничтүү эркек болот дейт. Этиятташ керек. Баягы сиз эми кагаз короп айтып кетипсиз, күйөөңүз Кудайдан корксун. Анан сиз өзүңүз дагы мындай уруштун алдын алууга аракет кылыңыз. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Эми биз сизди жаман деп аткан жокпуз, бирок уруш эки тараптан келет. Сиз өзүңүз дагы ага мындай бир билип калдыңыз, кайсы нерседен уруш жаралып жатат, келип жатат, ошол нерсени айланып өтүп, мындай бир зирек таанышман болууга аракет кылыңыз. Анан Кудайга жалбарып дуа кылыңыз. Ушул мага кол көтөрүп аткан жаман адамдын жүрөгүн оңдо деп. Анан күйөөңүз Кудайдан корксун. Аял затыны кол көтөрүп күчүн көрсөтүш үчүн эмес. Анчалык күчүңүз ашып ташып эр болуп атса, биздин Баткенге барып чек арага, ошол жерде чек араны кайтарыңыз. Биз согушту тилебейбиз, тынчтык үчүн, сүр болуш үчүн, башка болуш үчүн ошол жерге барыңыз, күчүңүз ашып ташып жатса. Анча эле күчүңүз ашып ташып атса, элестетиңиз, биздин Кыргызстанда канча деген зордук, зомбулук көрүп аткандар бар. Ошолорду барып коргоңуз. Анчалык эле кыйын болуп, күчүңүз ашып ташып атса, жетим балдар бар. Ошол балдарды алып багыңыз ата болуп. Алсыз аялыңыздан күчүн чыгарбай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти имам Муслим риваят кылат. Биз хадистен түз өкүм ала тургандай маскапчанган адамдардан эмеспиз. Фатхул Мулхим деген китепте Шейх Такийуттин Усмани анын атасы эмне деп алып келет? Аял киши бул өтө назик жаратылган. Назик жумшак жолу менен жеткиргенде гана жүрөгүнө ошол насаат жетет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүн алып келет да: "Истаусу бин нисаи хайра", аял затына жумшак, жылуу мамиле кылгыла дейт. Катуу мамиле менен, кополдук менен түздөй албайт, сындырып алат аны. Бул аял затын үй бүлөлүк психологиясын билиш керек да. 14 кыл мурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып койгон. Катуу кополдук менен башкарып атам дешиңиз мүмкүн. Бирок ал сиздин көзүңүзчө эле, сиз жокто 10 эсе чыгарып алат ал аял заты. Өтө эле бош койгон болбойт, ортолук, динде ортолук. Эркек аялды жумшак жакшы сыйлабасын, аял дагы кутуруп көп башка болуп кетпестен, эми биздин аял заты андай эмес, ошо күйөөсүнүн жакшы мамилесин сезсин. Жашоомду караңгылатып алуудан коркуп, сабак алып өзүмдү алаксытып дем салып жүрөм дейт. Дем салышыңыз керек, эң жакшысы өзүңүзгө өзүңүз дем салган жакшы. Анан намазга бел байлаңыз. Намаз сизди кадимкидей, намаз жалгыздыкта караан болот. Бул дүйнөнүн жалгыздыгында ал эң коркунучтуу кабырдагы көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта дагы элестетиңиз, караан болот. Намаз акыреттен нур болот Сырат көпүрөсүндө. Бул дүйнөдө жолдош эч тута турган караан болот, көкүрөктүн жазы болот. Маанай көтөрө турган чоң бир Кудайдын жакшылыгы болот да. Намазга мындайча айтканда сиздин сырдаша турган нерсеңиз баалуу. Бул ошол жай намаз. Жай намаз аркылуу Кудай Таалада намаз окуп Кудай Таалага байланып турушуңуз керек болот. Кийинки суроо устаз дейт. Эркек киши эч кандай себеп жок, баалуу эмес, балалуу окшойт, Эркек киши эч кандай себеп жок, балалуу болуудан баш тартканга болобу? Буга шариятыбыз эмне дейт? Ушул маселе мага өтө зарыл эле, Аллах ыраазы болсун. Мындай бир тууган. Эми балалуу болуудан биротоло баш тартса, аял затын алып, ага үмүт берип кыйнабай үйлөнбөй өтүш керек анда ал адам. Туура жүрөгү менен сүннөттү чамбаш керек, үйлөнүү деген жок десе, баягы имам Муслим, имам Бухари алып келгенде, муну Шейх Муллал Корсонун түшүндүрүп берет. Нике туурасында 40 хадис алып келген рисаласында, эмгегинде. Анда ал адам жүрөгүнө никени чамбай, бирок мен үйлөнгөн менен аялыма зыян жеткизип койбойюн, Кудай эми мени кечир деп жөн жашаш керек анда. Үйлөнгөндөн кийин жок, себепсиз баш тарткан жакшы эмес. Сиз баш тартса, сиздин күйөөңүз, башка бирөө баш тартса, эртеңки уруктугубуз кантип уланат? Элестетиңиз, биз мына 70 жылдык нерседен чыктык биз. Кечеки Союздун туңгуюгунан чыктык. Чыккан учурда саныбыз канча эле, ошондон бери жылдарда саныбыз канча. Кошуна өлкөлөрдү карап көрүңүз, канча санга өсүштү алар, мисалы. Биз өтө аз сандабыз. Биз муну менен бир жамандык, жаман бир трагедиянын башын баштап аткан жокпуз, бирок улут болуп, эл болуп түптөлгөндөн кийин, мусулман калк болгондон кийин биз өсүп өнүшүбүз керек. Жерибиз менен Кудайга шүгүр ушундай зор табиятты Кудайым эбегейсиз көздүн жоосун алган табиятты берди. Демек, үй бүлөлөрүбүз кадимкидей сапаттуу үй бүлөлөрүбүз көбөйүш керек. Ошон үчүн үйлөндүбү болду, эми бала чакалуу болуш керек. Кудай бала чаканы берип атса, Кудай берген жакшылыктан баш тартуу бул жакшы эмес. Убагында мусулманчылык исламга чейин дагы
караңгылык жахилия доорунда кыз кишини бүлө катары санап, адам катары эсептебей, кадимкидей бул согушка түшсө олжо болот, биздин намысыбызды кетирет деп түрүлөй көмүшкөн. Ошондо Аллах Таала айтат, эмнеге андай кыласыңар? Нахну нарзукукум. Биз балдарыңарды да, силерге да биз рызкы беребиз. Туура, себебин карманасыңар, эмгектенесиңер, күжүрмөн кайратты карманасыңар, рызкыны биз беребиз, силер себебин карманасыңар. Ар бир кыздын, ар бир баланын өзүнчө бир жашоого дем бере турган, шык бере турган өзгөчө касиет, жакшылыгы болот. Ата бабаларыбыз бекер айткан эмес, балалуу үй базар, баласы үй мазар деп. Бала болгон себептен дагы ата-эне бир жерге байыр алып, ошол жерге түнөк таап, кой эми деп боор басып калышат. Баласы жок үйдө жеңил ойлуулук көбүрөөк болот. Ошон үчүн жөн эле себепсиз баладан баш тарткан бул жакшы эмес. Анын үчүн ал адам үйлөнбеш керек анда. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум дейт, 4 рекеттүү намазды окуп баштап, 3-чү рекетте аттахият салават окуп алса, намазды бүтүрүш керекпи? Же токтотуп салып кайра башынан окуш керекпи? Жок. 4 рекеттик намазды 3-чү рекетте отуруп алсаңыз, турасыз. Туруп не кыласыз? 4-чү рекетте окуйсуз дагы. Акырында аттахиятты окугандан кийин жаңылуу саждасы. Жаңылуу саждасы бар го, саждату сахвы дейт. Адашуу жаңылуу саждасын кылып, кайрадан аттахият салаватты окуп толуктайсыз. Анткени сиздин акыркы каадага отуруу бул парыз. Демек парызды кечиктирип атасыз, туруп улап, анан кайра ошону окуйсуз. Ошо бойдон туруп кетти, бул билбейт экен өкмөн. Намазды кайтарыш керек. 3 рекет намаз кыфтан 3 рекет болбойт да, акыркы каадага отуруу парыз болот, парызын аткарган жок болот. Аткарган эмес болот. Суроо: Куран окуп амал кылбаса күнөө болот да, эки өө менен жазасыз. Жакында Куран окуйын деп жаткан, мен окуй алганым менен аны түшүнө албаймын. Түшүнбөгөн абалда амал кылбасам да күнөө болобу? Алдын ала рахмат, жообун азыр түз эфирден уга аламбы? Мынакей угуп атасыз бир тууганым. Кээде шайтан адамга бир гана терс жол менен пикир салбастан, кээде жакшы жол менен да келип, мындай сырты жалтыр, ичи калтырак дейт го, ой пикир салып адаштырат. Эми Куранды окуй албайсың, оку, мейли үйрөндүм деген, тажвид, тартил, эрежесин үйрөндүм дегенде маанисин түшүнбөйсүң го деп коркута берет. Ал эми билесиз да, коркоктук бул адамды көп нерседен тыят. Ошон үчүн сиз жакшы ниет кылыңыз. Пенде ниет кылып эле, ниетин түздөп, ошол нерсени катуу көксөп каалаш керек, а Кудайым ошого жараша жаратып берет. Мындай Кудайдын жүгүн моюнга алып кыйналбаш керек да. Ниетиңизди түздөңүз. Элестетиңиз, Куран боюнча эмне деген артыкчылыктары туурасында хадис келген. Кыяматта бир гана Куран ээсине айтылынат: "Иqra wa rattilil Qur'an kama kunta turattiluhu fid dunya fa inna akhira manzilatika 'inda akhir ayatin taqra'uha." Ау кама кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Мажа, имам Абу Дауд риwayat кылган хадистерде келет. Куран ээсине айтылат. Жалган дүйнөдө Куранды эрежесине ылайык, так, даана, жатка окугандай эле, сен дагы азыр жатка окугун, акыркы бүткөн аятың бейиштик акыркы даражаң болот дейт. Бул Куран ээсине гана ушундай мүмкүнчүлүк берилет. Куран ээлери бул ахлуллах ва хассату, Алланын эң жакын олуя, жакын пенделери болот. Куран ээлери амал кылса, өздөрү менен кошумча бир канчадан бейишке кирет. Ушунча жакшылыктан чоркоктук, коркоктук, нафсинин алсыздыгы, шайтандын жаман ою менен тозулуп калыш керек эмес. Кудай Таала ишке ашпай турган, жүзөгө ашпай турган нерсени көкүрөк ой кылып салбайт. Адам чөмүрканыш керек, аракет кылыш керек. 80-90 жаштагы үйрөнүп атат. Эми так этери сиздин сурооңузга келсек, жок, Куранды окуш керек, Курандын артыкчылыктары көп. Анан амал кылуу туурасында окуп атканда ниет кылыш керек, Кудайым ушуга амал кылууну насип кыл деп. Анан картошканы, көлдүкчө айтканда, картошканы экпей жерге көмбөй туруп эле, жок, бул эртең чирге алып кетсем эмне болот, үшүк алып кетсем эмне болот, эртең башка курт кумуртка түшүп жеп кетсем эмне болот деп бекер эле уайым чегип санаа тарта бербеш керек. Аракет кылып ошо биринчи картошканы көмүш керек. Андан кийин анан ар жагын Кудайга тобокел ташталат. Куранды жаттаңыз, амал кылууга топук бердиңиз, Кудайым берекесин берет иншалла. Кудайым кадимкидей берекесин берет. Ассаламу алейкум устаз дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен майонез чыгарган өндүрүштө иштейм. Ал жерде бригадир башчыңыз. Бригадир жана майонез бышырган технолог баш болуп, бир нече жумушчулар биригип, жумуш ээлеринен жашыруун уруулук кылат дейт. Мисалы, майонездин рецептурасында кошулмалардан тышкары 20 литр суу кошуп бышырышат дагы, күнүнө 200 килограммдын тегерегинде майонез ашырып, сатып, өз ара бөлүшүп, акчасын бөлүшүп алышат.
Ал майонезди чыгарыш үчүн оборудованияга иштелип жатат дейт. Иштелип жатат. Электроэнергия, атайын колдоно турган майлар, тетиктер, пленка жана башка нерселер иштетилет, жумшалат, сарпталат дейт. Ушундай майонезге тиешелүү жабдуулар колдонулуп жатат. Алар жумуш ээлеринин акысына кирип жатышат да. Мен жана дагы 2 жумушчу ага кошулбайбыз, жана акчасын арам деп албайбыз. Бирок күбө болуп ошол майонезди фасовка кылып беребиз. Анткени оператор фасовщик болуп иштейбиз. Аларга ооз менен эскертип же кол менен тыя турган болсок, кандай нерсе, андай нерсе арам деп, алар макул деп тыйылмыш болуп туруп, акырын жумуштан бизди батырбай ар кандай аракеттер менен чыгартып коюусу мүмкүн. Анткени алар бизге караганда көп жылдан бери эмгектенишет. 10-20 жыл болгондору бар алдыларына дейт. Шефтер өз балдарындай эле көрүшөт. Андан соң жаңы жумушчулар келип кайра эле арам оокат уланат. Мындайча айтканда алар өздөрү эле арам оокат кылбастан жаңыларды дагы жумушка киргендер душка үйрөтүп атат, туурабы? Биз кандай амал кылышыбыз керек? Айыптарын ачпай эле жумуштан чыгып кеткенибиз оңбу же сөз менен айтып, же колубуз менен тыйып, анан жумуштан чыгарып салса кетип калганыбыз туурабы? Же болбосо уурулук кылгандар унчукпай эле түз шефтерге айтканыбыз туурабы? Уурулук кылгандары менен адамдык мамилелери, башка сапаттары жакшы эле адамдар. Алар бизди бул дүйнөдө душман тутушун каалабайбыз. Акча деген не деген нерселерге алып барбайт, ошондой. Бирок акыретти ойлоп жараткандан коркобуз, анткени арам акчасын албасак да аралашып көп болуп жүрөбүз. Уста, сизден жооп күтөм, бизди кыжаалат кылган нерсени чечип бериңиз. Аракет кылалы, Кудайым түз жолдон адаштырбасын. Биз ошону илимдин деңгээлинде айтып берели, уккан адамдын ошо жүрөгүнүн бул сөздөр орун алып, амал кылууга Кудай Таалам топук жардамын берген болсун. Бир туугандар, бул арам оокат. Ошол эми жумуш ээлери билсе, ошол нерсени ошол 10-20 жыл болсо да жумушка албайт эле да. Ошондой эртең уурдап коет. Ошондой бир жумуш учурунда ошол кыянаттык менен пайдаланып атат мүмкүнчүлүгүн десе, эч ким жумушка алынбайт эле. Ошондой жумуш орду табылып, маянасы төлөнүп аткандай антип алдап көз боёмочулук кылганы жакшы эмес. Мына бүгүн сабак кылдык биз. Суроо жооптон алдын. Таразадан граммдан уруп калуунун акыбети, натыйжасы өтө чоң, масштабтуу, көлөмдүү деңгээлдеги көйгөйгө айланат дедик биз. Бул да кошо калып барат. Жан келген адамдарды арам оокатка үйрөтүп атат. Өзү эле арамга чөкпөстөн башканы үйрөтүп атат. Болтур, сиздер эмне кыласыздар? Хадис бар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман ра'a минкум мункаран фалюгаййирху биядихи, фа ин лам ястати фа билисанихи, фа ин лам ястати фа биқалбихи ва залика ад'афул иман" эки рет кайталайт. Имам Тирмизи, Абу Дауд, Асхабу Сунан риwayat кылат. Ким бирөө шариатта бузуку жаман күнөө ишке күбө болсо, колу менен, тили менен, жүрөг тили менен кайтарсын, эч болбогондо жүрөгү менен жекке уруп турсун дейт. Кээ бир алымдарыбыз муну түшүндүрөт. Колу менен деген бул ошол мамлекеттеги соттор, ошондой сакчылыкты карап турган адамдар, алардын ошол колу менен кылууга күчү жетет. Ооз менен алымдар айтат, жүрөк менен анан эч бир колунан эч нерсе келбеген, айтайын десе жумуштан кубаланып кете турган башка жумуш орду жок болгондор жүрөгүнөн жек көрүш керек. Жүрөгүнөн дагы жек көрбөй макул болуп калса, капилеттик каптайт дагы, адал арам деген ылгай турган түшүнүк калбай калат дейт. Сиздер эмне кыласыздар? Сиздер карап көрөсүздөр, жумуштан чыгайын деп башка жумуштун жолу болсо, анда бир отоло чыккан аткан экенсиздер, анда эсине түз эле барып айтыш керек, ушундай кылып атат деп. Анан жок, башка жумуштун чоо жайы болбосо, иштеп аткандарга айтыш керек, баары бир. Укпай коюшу мүмкүн деген менен, жылуу сөзгө жылан ийинен чыгат, туура сөздү эптеп, таап туруп ошолорго айтыш керек: "Туугандар, силердин башыңарды аттап, биз түз барып айткан жокпуз, бул чагымданууга кирбейт, бул акыйкатка кирет. Ошентсе да алдыңардан бир өтөлүк дедик, муну койгула. Арамга жол бербейли. Чубак устазыбыз канча какшап бул дүйнөдөн өтүп кетти. Жок деген устаздын ошол сөздөрүн сыйлайлы" деп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям насаатына кулак төшөйлү деп, жакшы инсандар экен, башка сыпаттар. Ошону айтыш керек, эскертиш керек. Анда болбосо, анан башчыга барып айтыш керек болот. Башка жумуш табылат. Башка жумуштун дайыны жок, бул маяналуу, кыйналып, дигилердин сөзү өтүп жумуштан айдалып кала турган. Эскертиш керек, эскертүүгө макул болсо, азырынча жүрөк менен жаман көрүп туруш керек. Же анонимдүү түрдө арыз жазыш керек, арыздын негизинде башчы изилдеш керек. Ким чагымданганы билинбейт да. Могу суроону кайра окуп коеюн, өтө зарыл суроо экен. "Ассаламу алейкум" дейт. "Кандайсыз устаз" дейт. "Аллага шүгүр. Менин суроом, мен соода кылам, анан жаңы жылыңыздар менен деп айтаттар" дейт. Бул көбүнчө баткендик бир туугандарыбыз колдонот. Раматылык чубак устаз айткандай, бул кыргыз сөзүнүн байлыгы катары кабылдашыбыз керек. Быйыл Баткенге илимий сапар менен барып келдим. Не деген жер? Ал жерде эмне деген биздин эр азамат баатырларыбыз турат,
эли кандай сонун аалымдары көп. Баткенден айланалы. Баткенден атайын канча дүйнө кезген инсандар бар, бирок 14 күндө ошо айгүл гүлү гүлдөп чыгат дейт. Ошо айгүл гүлүн көргөн үчүн Баткенге дагы барышыбыз керек. Жакшы салымыбызды кошушубуз керек. Ошол сурооңуз ушундай болуп атат. Жаңы жылыңыздар менен деп айтаттар. Мен үн чыкпай койсом, элдин көзүнчө уят кылып урушуп салып атат. Эмне деп коюшум керек дейт. Сиз айтышыңыз керек да. Эгерде ошол айтып аткан адамдар болсо, сылык жооп беришиңиз керек. Эми мусулман эмес кайыр диндердин майрамы менен жооп кайтарайын десем, биз аларга окшошуп калган болобуз. Мен сизди көңүлүңүздү калтырбайын. Алдыдагы келе турган убакытты Кудайым берекелүү кылсын. Алдыдагы айт намазга, ораза айт намазына жеткирсин деп мусулмандын майрамы менен айтып сүйүнчүлөшүңүз керек. Бул өзү мусулман эместердин майрамы болуп атса, кантип ошол майрам менен биз бири-бирибизди мындай куттуктайбыз, элестетиңиз. Ошон үчүн майрам маселесинде этиятташыбыз керек дагы. Мусулмандардын чыныгы майрамы болгон негизги майрамдар менен куттуктаганыбыз жакшы болот. Латаифул маариф фима лил мавасими минал вазаиф деген китепте Ибн Ражаб деген аалымыбыз айтат. Ислам аалымы. Өзү Айшенебизден ушундай бир кабар келген. Мусулман адамдын күнөө менен өткөрбөй таза ибадат менен элге жерге тийгизген пайдасы менен өткөргөн таза күн мына ошол чыныгы майрам болуп эсептелет дейт. А бүгүндө канча деген бузукулуктар орун алып атат, ичкилик жана башка. Кантип биз ушинтип майрамдай алабыз анан? Кантип сөз айта алабыз? Айтыңыз, Кудайым айтка жеткирсин деп ошентип жооп кайтаңыз. Курбан айтка жеткирсин Кудайым, жума намазга жеткирсин деп. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз, биз кайын агама шаардан 4 бөлмөлүү үй алып бердик. Үй алып берсеңер айылдагы үй силерге деп айтышкан. Биз ошого ишенип карыздарын да төлөп бердик. Эми абысыным үйдү бербейбиз деп жатат. Документтүү түрдө өткөзөлексиздер, анда ошол Бишкектеги борбордогу 4 бөлмөлүү үйдү дагы сиздер бербеңиздер анда. Сатып алган документтер бар да, ошо адвокатка кайрылсаңыздар, ошол сиздерге чечип берет. Кандай ал? Чубак устаз түшүмө кириптир. Устазды сабап жатышыптыр. Турсам титиреп калыптырмын, эмненин белгиси болушу мүмкүн устаз? Азыр ар кандай фатвалар чыккан. Жаңы жылды майрамдаса болот. Бул 1. 8 мартты майрамдаса болот. Бул 2. Жана башка устаздын кабырын титиретип аткан, кабырында түйшөлтүп аткан, мындай бир онуктаса илимдүү адам түшүндө көрбөй турган фатвалар чыгып, бул бир чети, экинчи чети Кыргызстанда ушул мындай бир адепсиздиктин, хиджаб маселеси, хиджаб эмес, мода катары, сакал маселеси, мындай бир ибадат катары эмес, мындай бир кылмыштуулуктун жүзү катары кабылданып, мындайча айткан баалуулуктардын орду алмашып аткан себептен устазы ошентип түйшөлүп атат деп түшүнсөңүз болот. Түз маанинде жорулбайт. Сабалып атканда устаз илими менен, кадыр баркы менен Кудайдын астында даражасы бийик. Бул дегени туура эмес чыгып аткан диний чечимдерге, туура эмес ошол биздин кетип аткан издин кээде мындай олгун-солгун болуп кетип атканына устаз кабатыр болуп атат деп түшүнгөнүбүз туура болот. Ошон үчүн илимди туура багытынан алып, ага амал кылууга, ынтымакты сактоого Кудайым жардам берсин. Кийинки суроо. Мен 3 жыл мурун акча салгам депозитке, банкка. Кийин андан түшкөн пайыз арам экенин билип, эмне үчүн арам билесиз да? Ал ошол жанагындай көбүнчө кредит, арам сүткорлук маселесинде айланат да, ошон үчүн. Билип акча салган жокмун үстүнө. Эми депозиттин мөөнөтү бүттү. Түшкөн пайызын садака бир тууганыма берсем болобу? Келет китептерде. Фатава Зайния деп Умар ибн Нужейм рахимахуллахтын фатвасы бар. Ошондо келет. Ооба, муктаж бир тууганына берсе болот. Чындап жардамга муктаж болсо. Анан бир тууганыңыздын ал жагдайы жакшы болсо, ошол айылдагы бечара жетим жесирге белесиз. Шейх Мулла Аль-Кори да айтат муну рисалаларында, алар үчүн адал, сиз үчүн арам болуп калат. Өзүңүзгө иштетпейсиз. Ассаламу алейкум устаз, мамлекет берген гос ипотека аркылуу квартира алса болобу? Аллах ыраазы болсун. Муну мен юристтер менен, адвокаттар менен тактайын. Мамлекет, эми Алла ыраазы болсун, колдон келишинче мамлекетибиз баягы пайыз деген нерсени жоюп, ошо кеткен чыгымды баалап берип атат. Бирок мен муну тактап, иликтештирип сурап чыгайын. Канчалык деңгээлде чындап эле шариатка дал келип атабы, жокпу? Анан тактаганда сиздерге ачык жообун айтам. Балким кийинки эфирге. Мага суроо жөнөтүп аткан оператор мырзабыз ушул суроону мына Ади 23 деп туруп, ушул суроону сактап коюңуз өзгөчө. Кийинки эфирде буюрса жооп берүүгө аракет кылабыз. Тактайлы бир туугандар. Канчалык деңгээлде пайыз аралашпай элеби? Кеткен чыгым эле эсептелип атабы? Кеткен чыгым эсептелсе адал болот, алсаңыз. Шарттарын караш керек, ким үчүн ал? Анан эгерде чындап жанагындай пайыз менен берилсе, сүткорлук болот, анда этиятташ керек болот. Айтор, мен сизге тактап берейин.
Ассаламу алейкум устаз, онлайн видео көрүп оюн ойноп иштесе болобу онлайн заработок дейт. Онлайн оюн ошого ставкалар тигилип букмекерлик жактан. Ошо менен намаздын убактысы кетип, анан ал оюн түбү жамандык алып бара турган болсо болбойт. Негизи эле андай оюн зоок менен акча тапкан жакшы эмес, этиятташ керек. Жакшы эмес. Баары бир букмекерлик аралашат, арам нерсени реклама кылыш керек болот, намаздын убактылары кетет. Атүгүл шахматтын өзүндө бизде Ханафи мазхабта канча сөз айтылган. Имам Уз болбойт деген Азирет Али радыйаллахудан келген жана башка хадистер алынып. Бирок имам Аби Юсуф катаал шарттарды коюп, намаздын убагы чыгып кетпесе, башка амар арак ичилбесе, кумар оюну тигилбесе, жана башка менен уруксат деп айтылат. Мындай оюндар көбүнчө азыркы учурда көп жаман нерселер илешип кетет. Этияттаган жакшы. Ырыскынын эшиктери көп, башка жолдо карасын. Сиз дурус болгон учурда да акча тапканда балдарыңыз көрүп калып, оюн зооктон баш чыкпай калса кантет? Этиятташ керек. Ассаламу алейкум устаз дейт, мен жакын деле Египетке келдим, араб тилин жаңыдан үйрөнүп жатам. Фыкых, акыйда жана башка сабактарыңыз болсо катышсам дегем дейт. Адилет Ормонов дейт. Сиз байланышка чыгыңыз. Бул жерде ошо калыс таксырдын номерин берип коесузбу десеңиз 7-чи микрорайонда балдар беришет. Ооба. Күн сайын биз кечинде Обайдулла ибн Масуд ал-Махбуби рахимахулла Мухтасар Лукай Ан-Нукая китебинин матынын окуп бүтөйүн деп калдык. Буюрса акыркы бөлүктөр калды. Ханафи фик боюнча, өзүбүздүн ахли сунна вал жама матури акыйдасы боюнча азыр 4-чи китепке киришкен атабыз буюрса. Нунияны шархы ошого катышсаңыз болот. Бирок ал үчүн бир аз деңгел кичине даярданып келсеңиз жакшы. Иншалла жок дебейбиз, эшигибиз ачык. Өзүбүздүн Ханафи мазхаб ахли сунна вал жама акыйдасында канча жылдан бери токтой Кудайга шүгүр сабак уланып келе жатат. Устаздардан сабак алуу менен биргеликте ошо келген студенттерге жардам берүү маселеси бар буюрса. Ассаламу алейкум устаз дейт, менин күйөөм күмөн менен ооруйт, тажатып жиберет, не кылса болот дейт. 40 күн даватка чыгыш керек. Бир туугандар эмне үчүн мен 40 күн даватка чыгыш керек деп атам. Алымдардын китептеринде келет. Бири мынакей. Шейх Рамадан Бути устазыбыз, мына могу өтүп аткан Туура жолдун сырлар деген китептин ээси алымыбыз. Ибни Атайла Шейх Сакандаридин Хикамул Атайя деген хикматтарын, данышман сөздөрүн чечмелеген китеби бар. Шарх ва тахлил деп келет. Ошол китебинде 40 күндүн маңызы өтө чоң деп айтат. Бирөө бир жаман өнөкөттөн, жаман илдеттен, жаман бир маанавый абстрактуу оорудан арыла албай жатса, 40 күн намазына бекем болуп, дуа кылып ошол нерсени аткарбасын. 40 күндө кадимкидей көп нерселер бар деп келет. 40 күн мисалы Муса пайгамбар туртоосунда Алла Таала менен сүйлөштү, Юнус пайгамбар киттин ичинде 40 күн дуада болду, жана башка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи канча 40 жашында берилди, 40 күндө көп нерселер бар. Ошондо 40 күн чыкса, балким ошол даарат менен намаз окуп, ажеп эмес, шарт жагдайын түзүп, анан жакшы туура чыга турган болсо, ошол шек менен арылуу жолу бар. Алымдардын сабагына барсын. Анан жанагы Куранда бир акыйкат келет. Ва инна-занна ла югни анил хакки шей'a минал хакки шей'a. Баягы жалпы эреже катары айталы, акыйкат турса оң кол. Шек күмөн эч качан акыйкатты басып кете албайт дейт. Качан күн чайыттай ачылат го. Чайыттай ачылган күн ачык, айкын, анык далил болмоюнча шек күмөн болбойт. Бөлөк бир аятта айтат, көптөгөн шек күмөндөрдөн этият болуп, алыс болуп, ал күнөөгө жетелейт дейт. Элестетиңиз? Жакшы эмес. Жакшы эмес, шек күмөн жакшылык алып барбайт. Үй бүлөсүнөн ажырап, балдары жетим калып, алдан күчтөн тайганда, ошол шек күмөнү акыйкатка оошпогон шек күмөнү башына балта болуп тиет. Таяк болуп тиет. Шарияттан бир далил келтирели даарат маселесинде. Кайсы бир инсанды, мисалы азамат дейли, азаматтын дааратылганы анык 100%, билет дааратылганын. Бирок даарат сынып калгандыгы шек күмөн болуп атат. Ал-яқину ла язулу биш-шак. Даараты бар болуп эсептелет, ал адам намаз окуй берет. Чөнөктүү качан бузулмайын, так эстемейинчи. Ошон үчүн жок, жөн жерден эле чычкандан да кызганып, абада учуп жүргөн чымындан да жөн эле кызганыш керек болот. Бирок шек күмөн жакшы эмес. Көбүнчө шек күмөн каяктан билет? Биз эркектер билебиз аны, туура эмес досторунан келет. Өзү мунун аялына ашык болуп жүргөн достору бар да, ошол шек күмөнү салат, максаты ажыратып туруп өзү алып алса деген. Ошондой арам ойлуу достордон, имандан алыс жүргөн достордон жагыбай качыш керек. Ошолор жаман күмөн салат да. Күмөн салдырбай аялынын жанында бирге жүргөн жакшы өзү. Кийинки суроо, устаз дейт, 10 жылдык каза намазынын сүннөттөрү жана витр важиптери да окулабы же бир гана парыздар окулабы? Парыздар окулат, анан витр важип, имам Абу Ханифа рахимахуллах важип болуп атат, ал да кайтарылып окулат.
сүннөт намаздар кайтарылбайт. Бир гана Тухфатул Мулукта келгендей имам Розиде бүгүн гана мисалы Кудай сактасын багымдат уктап калса, турса чак түш боло элек болсо, бүгүнкү намаз анда ошону сүннөтү менен кошуп окуган туурараак болот дейт. Чөйрөм дегенде дейт, өткөндөгү суроонун улантысы келиптир. Чөйрөм дегенде устаз ал күйөөм эмес, агам кол көтөрүп жатат, админ жөнөтүп коюңузчу дейт. Жана жогорку жакта эжебиз деп сүйлөйлү, урматтуу болсун, сыйлуу болсун. Эжебиз чөйрөмдөгү адамдар мага кол көтөрөт дебедиби? Ошондо биз күйөөсү дебедикпи? Агаңыздыгы туура эмес. Ата-энеңиз барбы сиздин? Ата-энеңиз бар болсо, ата-энеңизге жеткиришиңиз керек. Ата-энеңиз жок болсо, анда эмне кылышыңыз керек? Сиз турмушка чыгышыңыз керек. Баралыңызга жетип, турмушка чыга турган убакытка келип калсаңыз, турмушка чыгышыңыз керек. Жакшы бир сизди аздектеп сактап кала турган ошол күйөөңүздүн коргонучуна киргенде агаңыз кол көтөрө албай калат. Анан эгер мүмкүн болсо агаңыздын номерин таштаңыз, биз сүйлөшөлү. Кандай болду? Рахматуллахи ва баракатух. Мусулман бир туугандар, эми абалды туура түшүнүңүздөр. Инстаграмда саат 1 саат сайын өчүрүп турат экен. Ошон үчүн кайра жаңылап туруп кирүүгө мажбур болуп атабыз, муктаж болуп атабыз. Аллахым ыраазы болсун. Бул акыркы суроо аябай кенен жооп берип аттык элек. Бир кайталап өтөйүнчү. Ассаламу алейкум устаз дейт. Намаз окуп жатып ой чачыранды болуп атат. Эмне кылсам оюм чачыранды болбойт. Бирдиктүү болот дейт. Айттык. Кыскача айтканда, дааратты сактап жүрүңүз. Даарат менен жүргөн адамдын ою түз болот, ою чачыранды болбойт. Экинчи, намаз окуудан алдын 5 мүнөт алдын намаздын баалуулугу туурасында, намазды эмне үчүн окуйбуз, бизге эмне үчүн керек, кандай даанышмандык сырлар камтылган ошол боюнча ой жүгүртөсүз. Үчүнчүсү, тилиңиз көбүрөөк зикир кылыш керек. Төртүнчүсү, анан концентрация. Электен өткөрүш керек. Кереги жок маалыматты коюш керек. Азыр TikTok, Instagram кирип, кереги бары деле, кереги жокту деле ошентип өткөрүп окуй берген менен бияка ар кандай керексиз маалыматтар топтолуп калат. Ошол нерсе адамдын зээнин чачыратат да. Жашоосуна дагы мындай бир концентрация кое албай калат, Кудай сактасын. Ассаламу алейкум Дамылла дейт. Ночной клубка охранник болуп иштесе кандай болуп калат? Кудайдын ырыскысы кенен башка тараптан жумуш караңыз. Адамдын канчалык такыба болбоңуз, башка болбоңуз, жол таап, фатва таап болот деген менен көзүңүз түшөт ал жерге. Көзүңүз түшкөндөн мурдагыдай такыбачылыгыңыз болбойт. Анан жалаң суйкайган жаш кыздар көрүнө баштайт. Ал жерге масы келет, башкасы келет. Бири менен жакшы айтыш керек болот, бирөө менен жаман айтыш керек болот. Айтор жакшы эмес. Башка жумуштун ыгын караганыңыз жакшы болот, бир тууганым. Бара-бара ошо түнкү клубтар эмес, түнкү китепканалар көбөйсүн. Адамдар күндүз окуп жетишпей калып, окуу жайлардан башкадан кечкисин 1 саат китеп окуп кетсек болобу дей турган болсун да. Кыргызстанда эмне көп? Тойкана көп. Демек биз курсак деңгээлинен көтөрүлө албай атабыз. Курсакта могу жүрөккө көтөрүлүш керек иман деңгээлине. Көпчүлүк бар, бирок дагы. Анан имандан акыл деңгээлине, китеп деңгээлине дагы көтөрүлүш керек болот. Кудайым ынсабын, жакшылыгын берген болсун. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом төмөндөгүдөй. Биринчи, менин эжем башка шаарда өзү жалгыз турат. Экөөбүз жакшы сырдашабыз. Ал мага жигити менен жашайт экенин айтты. Атамдын давлениясы бар. Апамдын жүрөгү ооруйт. Үй бүлөбүз менен намаз окуп, дин менен жашаганга аракет кылабыз. Үйдөгүлөргө айткандан корктумбу, же уялдымбы билбеймин. Эжемди зинадан алыс болгонуна кантип жардам берсем болот? Үйдөгүлөргө айтышым керекпи? Мен эч кимге айтпай жүргөнүм үчүн мага күнөө жазылбайбы? Азыркы учурда мен медреседе окуймун. Устаздардан сураганы бетим барбады, уялдым. Устаз, сиздин акылыңызга аябай муктажмын дейт. Эжеңизге сырдашсаңыз, ошол жигит деп айтпайлы, жаныңыздагы эркектин номерин бере аласызбы деңиз. Алып, барып, мүмкүнчүлүк болсо, жигит, эркек бетме бет туруп сүйлөш керек. Максатың эмне, ойноп кетүүбү, эжемди же алуубу? Ала турган болсоңуз, менин намысыма, биздин үй бүлөбүздүн намысына так жүрбөй, ата-энемдин астынан келип алып кетиңиз. Эгерде андай болбойт экен, эжем менен ортоңузду алыс кылыңыз. Эжем бир колдонуп кете турган буюм эмес деп, ошол келечекте балким жезде болуп калар, ошол жездеңиз менен жакшынакай жигитче сүйлөшүңүз керек болот. Экинчи, жашым 22-де, турмушка чыгуу сунушу менен азыр бир бала мага, сиз сиңдиси экенсиз да демек. Сиңдиси, сиздин агаларыңыз барбы үйдө? Ата-энеңиз оорулуу болот, бирок эркек агаңыз болсо, же иниңиз болсо, агаңыз болсо, Кудайым насип кылып болгон болсун, ошол агаңызга сырдашып туура айтышыңыз керек, номерин алдырып берип. Ал эртеңби 40 жылда билинет, азыр мондай глобалдашууда, ааламдашууда 40 мүнөттө билинип калат да, шермендесин чыгарам десе. Агаңызга айтып, агаңыз барып сүйлөшүш керек болот. Анан эжеңизге даават кылып айтыңыз, чубак устазыбыздын зыяна туурасында айткандарын жөнөтүңүз. Экинчиси, жашым 22-де турмушка чыгуу сунушу менен азыр бир бала мага гүл, таттууларды жөнөтүп турат, бирок анын улуту кыргыз эмес. Бул баягындай
улуттар аралык кастыкты жаралбасын, кашанын ичиндегини окубай эле коеюн. Кыргызстан менен анын ортосунда болгон окуялардан улам ата-энем каршы дейт. Ал балага эмне дейин? Ал мусулман, намазы бар. Эгер ата-энемди угуп, ага жок дей турган болсом, ал жөнөткөн гүлдөрдүн таттууларынын акчасын кайтарып беришим керекпи дейт. Бир тууган, ошол гүл менен таттууга сиз анчалык көп ойлонбоңуз, анын жарасы жеңил. Анын жарасы жеңил. Сиз эртең жашап кеткенде канчалык ортобузда тоскоолдуктар аз болот, ошого көзүңүз жетеби? Шарият боюнча, бир туугандар, мына токтолуп шашпай айтайын, шарият боюнча мусулман кыздын мусулман кызга улуттуу бөлөк болсо да тийгенине каршы эмес, ал мусулман болсо болду. Бирок хунака фикхун аулавият, фикхул аулавият. Кийинки баягы никенин кепилдиги, эртең жашап кетүү, кыйынчылыктардын, тосмолордун жоктугу деген дагы маселе бар да. Мисалы, теңдик маселеси бар го. Теңи менен тез аккабы. Эмне үчүн шариятта хаккул кафаа, теңдик маселеси каралган? Неге кыз киши турмушка чыгууга мен тием деген сөз этибар алынса да, вали кыздын ата-эненин ыраазычылыгын неге сүннөт, бекемделген сүннөт даражасына чыгарган? Мунун бардыгы никенин эртеңки кепилди уланып кетиш үчүн каралган болот. Ошон үчүн истихараны окуңуз жетирет. Сиз азыр жашсыз, сиз ар кандай сөздөргө алданып кала бересиз сезим туйгуда. Истихара окуңуз, анан экинчиден медреседе окуп атып, бала менен сүйлөшкөнүңүз жакшы эмес. Илимге көбө жугузасыз. Андай болбош керек. Медреседе окуган кыз телефондо эмес, колунан китеп түшпөш керек. Эмне үчүн бизде чала сабаттар көп? Катуу айтса да туура түшүнүп кабыл алыңыз. Кээ бир катуу айта турган учур болот. Эми сизге эмес, Кудай таалам түз жол насип кылсын. Медреседе же негизи эле илим, билим тармагындагы студенттер колунан китеп түшпөш керек. Ага чоң айфондун кереги жок. Телефондун башканын. Ага колунан китеп түшпөш керек. Ошондой илимдин аркасынан саят түшүш керек. Ошон үчүн сиз же илимди же турмушту тандаңыз. Убактыңызды кетирбеңиз. Экинчи маселе, такыбачылык кылсаңыз. Үчүнчүсү, истихара окуңуз. Анан ата-эне алысты көрүп айтат, ата-эненин сөзүнө кулак салгандагы жакшы болот. Күйдүм сүйдүм эртең ташталып калбагандай болушуңуз керек бир тууган. Мусулманга тийсе болот, бирок тиеп алып жеңил пайдаланып таштап кетиш коркунучу болсо, анда этиятташ керек. Өзүбүз аз калып болсок, ал баланын гүлдөрүнө эмне дейсиз? Истихара окуйсуз, такыбачылык кыласыз, көп сүйлөшпөйсүз. Эми гүл менен тактуу жөнөткөндөрдү токтот. Али биз нике боло элек. Никеге чейин дагы зина болуп калбасын, сүйлөшүү менен башка менен да деп гүлдөрүн токтотуңуз. Ал гүлдөр эми канча төлөндү? Ал жигит анча мынча кеткен акчасын эч нерсе эмес ал. Шариятта келет, ошо берген белектер үрп адатка ташталат. Үрп адатта ошол калың катар өтө турган болсо кайтарып бериш керек болот. А биздин үрп адатта антип калың катар, махыр катар өтпөйт, ал жөн эле көңүл алуу болот. Ошон үчүн ал маселе кайтарылбайт. Кудайдан коркуп, такыбачылык кармап сүйлөшпөңүз. Истихара намаз окуңуз, ата-энеңиз менен кеңешиңиз ачык эле айтып. Анан келечекти ойлоңуз, сезимге алдырбаңыз, акылдуулук менен чечиңиз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Азыркы учурда Бишкек жана Ош шаарларынан Жиддага түз каттамдар ачылды. Жидда жана Саудиядагы жер, чоң аэропортунун бири. Эгер Бишкек же Ош шаарларынан Жиддага учса, ихрам кийүү кандай жүрөт? Аллах ыраазы болсун. Ихрам кийишиңиз керек болот. Бишкектен, Оштонбу, Каирденби, мисалы биз Египеттин борбору. Же болбосо Вашингтонбу, Американыкы. Австралиянын борбору Канберрабы, каяктан учсаңыз деле, Жиддага уча турган болсоңуз ихрам кийишиңиз керек. Анткени сиз учак менен, самолеттен учуп баратканда, ихрамда чегара бар, ошол чегарадан ихрамсыз өтсөңүз, кой союшуңуз керек болуп калат. Умрага кирбей калыш ыктымалы болуп калат. Ажыл өтпөй калыш ыктымалы болуп калат. Ошон үчүн ихрам байлап туруп, аэропорттон учушуңуз керек болот. Үйдөн ихрам байлап, гусул алып чыгасыз, ошо менен учуп кете бересиз деген сөз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Мираж деп ат койсо болобу? Койсо болот, шариятта тыйылбайт, бирок пайгамбарлардын аттарын койгон дагы жакшыраак. Мухаммад, Мустафа деп. Кыргыздын жакшы дагы аттары, ошону койгон жакшыраак дагы. Ассаламу алейкум, мен турмушка чыккан жер кошуналар бекерчиликтен, арактан бошошпойт экен. Жолдошум да кошулуп баштады. Биздин огороддо топтолуп эле иче беришет. Ачууланып үйгө келгиле дебей койсом жемелейт дейт. Үйгө келгиле деп эми түшүнүп турам, бул кайсы жерде болуш, кайсы областта болуп аткан. Кудайым арактан алыс кылсын бизди. Ошон үчүн шариятта айтат да, үйлөнгөндөн күйөөнүн мойнундагы милдеттердин бири салих, Кудайдан корккон жакшы кошуналардын жанында жашатыш керек дейт аялын. Элестетиңиз. Аял кишинин акысы ошол үйлөнөрдөн алдын айфонду, башканы, үйдү, башканы сурабай, биздин кошуналарыбыз кандай деп ошону сураш керек да. Шариятта ошондой маселе бар. Күйөөңүз дааватка чыксын.
күйөөңүз дааватка чыксын. 3 күн чогуу мастурат болуп чыгып келиңиздер. Чөйрөсүн өзгөртсүн, сиз Кудайга жалынып дуа кылыңыз эми. Ассаламу алейкум устаз, бизде коллегабыздын апасы өтүп кетиптир, ошого колдон келген акча чогултуп берели деп жатышат. Эгерде алар мусулман эмес болсо акча чогултуп берген туурабы? Мусулман болбосо да адам да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бул халабул кабир деп келет жаназа бөлүмүндө. Ибрахим Халаби жөөттүн өлүгүн бир мусулман эмесин дейли жалпы. Душмандашкан эмес да ал жерде. Жөнөкөй өмүр кечирген бир жөөттүн өлүгүн алып баратканда ордунан турган. Расулулла ушул жөөттүн өлүгүнө да ордунан турасызбы дегенде, адам эмеспи, алейсат нафсан, Кудай жараткан жан эмеспи дейт. Эми жандын урматы катары. Жумушчу ошол бир көңүл айтып коюудан тыйбайт. Бирок жанагындай көңүл айтуудан ашып кетип, жана динибизге көбү жаба турган нерсе болсо болбойт. Мисалы мусулмандардын Палестинадагы кан жанына себепкер болуп аткан адам кайтыш болуп кетсе, ага акча чогултулбайт, мисалы, ага берилбейт. Бул ал маселеге түшпөйт. Сиздики эми акча чогултуп коюш, бир адамга көңүл айтып, исламдын кооз чырайлуулугун көрсөтүү максатта ниет кылыңыз болот иншалла. Шариатта Ханафи китептеринде келет го. Бадая санаята фатава сыражын ошия деп келет. Капыр кайырдын адамга садака берсе болот. Ниетине жараша болот. Бирок мусулманга берген жакшыраак. Атамдын көзү өтөрдө капа кылып алганмын. Көңүлүм тыштан албай жүрөм, эмне кылсам болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип сурашкан. Атам өтүп кетти, апам өтүп кетти, эмне кылам дегенде, апаңызга, атаңызга жакын болгон адамдарга жакшылык кылыңыз. Атаңыздын иниси бар да, ал киши деле бир топ жашка келип калды. Ошол адамга жакшылык кылыңыз. Ошондо билесиз, кабырдагы атаңыздын арбагы ыраазы болот иншалла. Тынч болот деген сөз, жай жатат деген сөз. Көп Куран окуп багыштаңыз. Мүмкүнчүлүк болсо суу чыгарып бериңиз, сууда береке бар. Кудук чыгарып бериңиз. Элге кайрымдуулук жасаңыз. Жаш балдардын мүмкүнчүлүгү чектелгендердин окуу жайга баруусуна, кыштан үшүп тоңуп калгандарга көмүр түшүрүп берүүгө жардам берип, мүмкүнчүлүк болсо, соон атаңызга багыштаңыз, иншалла жетет Кудайым буйрса. Анан атаңыз тирүүлүгүндө сыйлашкан, катташкан адамдар менен сый мамиледе болуңуз. Мен 5 убак намаз окуганыма 3 ай болуп калды. Намаз окуганда бир эле уу менен жазасыз. Ырахат ала албай, дааратымды толук болбой калгандай жана намазым кабыл болбогондой сезилет. Эмне кылсам болот? Жаман күмөндөр жоголот дейт. Сиздин намаз окуганыңызга Кудайга шүгүр эми. Баштапсыз, Кудайым бекемдикти насип кылсын. 3 ай аз да. 3 ай аз. Адам каныгыш керек, көмүш керек. Сиз токтотпой аракет кылсаңыз, токтотпой эле окуй берсеңиз, даамы өзү келет. Даамы келет кадимкидей. Египетте гавафа деп коет, жавафа деген бир өсүмдүк бар. Биринчи келген адамдар биз ошону сунуштайбыз да, мына ден соолукка пайдалуу, витаминге бай, мында ферум бар, башка бар деп сунуштасак, жеп алып Кыргызстандан башкадан көнбөгөндөйүн аны жактырышпайт жавафаны. Жавафаны биз эмне дейт экен өзү? Карап коюңуздарчы интернеттен. Жавафаны орусча эмне дейт экен кыргызча? Жавафа эле дейби? Жавафа, гавафа. Айтор канткен күндө деле сырттан келген адам Египет ушу жавафасын жей албайт. Бирок кийин бир топ убакыт өтүп, бир жарым жылдай, 1 жылдай жүрүп калгандан жанагы даамы ошону эле жеп калгысы келет. Анткени даамына көнөт, витамин ушунчалык пайдасы көп болот анан. Ошол сыңары сиз намазды калтырбай окуңуз иншалла. 1 жыл калтырбай окуңуз, бул намаз чектелбейт, бирок бир аз убакыттан кадимкидей даамын татасыз. Анан шек күмөндөн арылыш керек. Жана шек күмөндө жогоруда жооп бердик, ошону угуңуз. Дааратты 3 ирет алыш керек болду, 4-нчү иретте жууй бербеш керек. Ошондо сиз намаздан рахат ала албай атасыз. Билесизби эмнеге? Шек күмөн сизди намазды рахат алуудан тыйып атат. Ал шайтандын шапалагы ал. Кулак салбаңыз, бекемберктүү болуңуз, болду. Таваккел кылып окуңуз. Ассаламу алейкум дейт, биз окуйбуз жана иштейбиз, анан орозо кармасак кыйналып калбайбызбы деп атабыз. Бул учурда эмне кылыш керек? Нафил орозону кармабай туруңуз, анан парз орозону кармашыңыз керек болот. Ибадат менен, жумуш менен. Көптөгөн жерлерде, мына Египетте деле, Кыргызстанда деле канча оор жумушту аркылап орозо туткандарды көрөбүз. Бул эрк маселеси да, эрк маселеси. Ассаламу алейкум устаз дейт. Москвадан суроо дейт. Биз ресторанда повар болуп, мындайча ашпозчу болуп иштейбиз. Бизге шеф повар өзү айтат, бир эт 100 грамм болсо 90 грамм кыл деп. Анан мен макул деп 100 грамм кылып коем. Таразадан алдагандардын күнөөсү жаман. Ошону эстеп туруп мына бүгүн өттүк. Ушундай кезде кандай кылганым туура болот? Устаз жооп берип койсоңуз, Аллах ыраазы болсун. Бир тууганым Россиядагы биздин дегеле мигрант болуп чет жерде жүргөн бардык бир туугандарыбыздан Аллахым ыраазы болуп, ден соолуктарын бекем чың кылып, үй бүлөлүк бакыт берип, мекенибизге аман эсен кайтып келүүнү Кудайым насип кылсын бардыгыңыздарга. Аллахым ыраазы болсун. Ошол жерде туруп суроо жөнөткөн. Сизден Аллахым ыраазы болгон болсун. Өзү жумуштун эң башчысы бар, ошол жердин башчысы.
мен juda жанагында адамдар дамы чыкпай башка болбой уят болуп калышы мүмкүн, ортодо шеф повар ар кандай кылышы мүмкүн этти менен деп. Негизи жумушка киринип атканда кандай алдабайт башка деп протокол башка нерселер бар да. Ошол боюнча 100 грамм кылып кошо бересиз, ошо менен маселе чечилет иншалла. Кийин бир суроо кайталанып калыптыр, аны окуганбыз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Кээ бир устаздар 58 жаштан кийин умра сапарга барса болот дешет. Сиздин оюңуз кандай болобу дейт. 58 жаштан кийин аял затын айтып атат, эми апа болуп калат деген бар. Ал-Бахрул Амиq деген Ибн Дия Ал-Ханафи рахимахуллахтын 5 томдук китеби бар. Ал-Бахрул Амиq деп. Ал-Бахрул Амиq. Китептин толук аты эсимен чыгып атат, Ал-Бахрул Амиq. Ошонун 2-чи же 3-чү томунда келет. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтын устазы Имам Мухаммад ибн Сулайман рахимахуллахтан бир риваят келген. Аял киши кемпир болуп калса, жанында ишеничтүү жамаат болсо барса болот деп. Ошондон алынып аткан керес. Бирок эң жакшысы ал жерге барганда 58 жаштан өтүп 60тан өтүп калганда аял киши ден соолуктан кетип калат да, карылашып жүргөн адам керек болот. Баары бир шарияттын өкүмүн бекем эле карманып, махрамдык шарт кылган жакшы. Канчалык биз бизнес ойлоп фатва берип жеңилдеткен менен ал жерге ажы башчы, умра башчы 1-2 жолу айландырат, бирок калган ибадат кылыш керек да. Кимди карайт? Ар ким өзү менен алек болот. Барган умрачыга да жек көрүнөт, ушул апата жатты деп. Ар кандай кыялдагы адамдар бар да, түшүнгөн түшүнбөгөн бар. Ошон үчүн ошончо чыгынып улуу сапарга чыгып аткандан кийин баласын жок дегенде күйөө баласын кызы менен кошуп алып барганга аракет кылсын. Ошон менен махрамда болот. Баргандайын ибадатка жетелеген эркек адам болуп, баласы болуп, жа башкасы болуп, ибадаты дагы кенен болот. Маселе аякка жетип алыш эмес, жеткенден кийин ибадатты толук кандуу аткарыш. Ошон үчүн жок, Ханафи мазхабта таквачылык деле карманабыз, махрам картайып калса дагы шарт болот. Раматылык Чуба устазыбыз дагы өмүр өткөнчө ушул фатвага бекем турган. Ассаламу алейкум дейт. Мусулман эмес аткан кийиктин этин жесе болобу, ок салып жатканда бисмилла деп айтылган. Бизде өткөндө гана Мухтасар Лукаядан китабы Сайд ва Забайхта муну окудук. Ага чейин деле Муниятус Сайядин деген Абдулазиз ибн Фиршита деген алымдын китебинде келет. Китеп ээлери бар го. Китеп ээлери жөөт, же христиан, жөөттөрдүн берки согуш жарыялаган эмес, жөнөкөй. Ошолор эми бисмилла деп атып атканда атса, жесе болот деп айтат. Бирок анын бисмилла деп айтып атканы менен биякта мусулмандын атканы турса, мусулмандыкы желет дагы беркиникин жебеген жакшы болот. Бирок биякта от барасы менен биякта китеп ээлериники турса, бисмилла деп айтылсанда жесе болот деп китептерде келет. Куранда ва таамул лазина утул китаба хиллул лакум дейт. Бирок таквачылык этияттанган жакшы албетте. Азыр эми кененчилик заманга сөзсүз ошого зарбызбы? Ассаламу алейкум устаз дейт. Ат-тахият салаваттан кийин Роббана атина дуасы окулабы? Ушул суроого кеңири жооп берип коюңузчу дейт. Окулат бир тууган. Биз жогору жакта айттык. Ба саждада дуа кылса болобу дегенде. Ат-тахият акыркы ат-тахиятта биринчиде эмес, мисалы шам намазы болсо же куфтан намазы. Биринчи каада, экинчи каада бар. Акыркы каадада ат-тахиятты окуп салаватты окугандан кийин асыр намазында күн батып кетиш коркунчу болбосо, куфтанда таң атып кетиш коркунчу болбосо дуага берилип. Анда Роббана атина окусаңыз кайра сооптуу болот, нур үстүнө нур болот. Бул Куранда келип аткан дуа. Анан Курандагы дуалар, сүннөттөгү дуалар, хадисте келген аалымдардын арабча дуаларын айтсаңыз болот бир тууган. Мына сизге кененирээк жооп. Ассаламу алейкум дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кичинекейинде кой багып жатканда периштелер келип төшүн жарып шаккы содыр дейт. Мына хадисату шаккы содрихи. Кой багып жатканда периштелер келип төшүн жарып кара жаман нерсени алган. Ошол сахih хадисте чындап болгонбу? Болгон. Аалымдар бүткүл сиро ээлер ошону эскеришет. Сайд Багдаш устазы эмгек кылган Шейх Имам Газзи деген аалымдын сиро китебин чыгарды. Ошондо дагы бул бир эле жолу эмес, бир канча жолу кайталанган. Төшү ачылып, ошондой жаман нерсе алынган. Хаза хаззу шайтан мин, бул шайтандын сендеги үлүшү деп алган. Пайгамбар исламды тазалап миражга көтөрүлдү жана башка чорларында. Туура чечмелөлөрү бар. Бул ошол хадистерде келген ооба. Алымдар далилге жарай турган хадистерде келген. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, менин суроом айыл жерде жаназа намазын окуганда бут кийим менен эле окулат, жер үстүндө сыртта бут кийимде нажас маселеси кандай болот? Сыртта 2 ты менен жазасыз. Ушуну өткөндө да балдар сабакта көп айтышты, ушуна кенен токтололу. Бут кийим маселесинде намаз окуса болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям окуган. Болгону имам Мухаммад Захид Каусари рахимахуллах деген аалымыбыз Мақалат деген китебинде айтат.
Бүгүнкү бут кийимдер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бут кийиминен айырмаланып, нажасатты сиңирип алыш коркунучу бар. Ошол себептен ошол жаназа окуурдан алдын бут кийимди өтө астын карап, нажасат жок экенине көзү жетип тазалап, азыр кыш мезгили го. Карга кадимкидей жышып, тазалап туруп, анан тазалыгына көзү жеткенде көңүлү ток болгондо окуса бир жөн. Кээ бир жерлерде бут кийимдер чечип туруп жанагындай бахила деп коет го, медицина бейтапканаларга кире турган жерлерде. Ошондой алып келип койсун, ошону кийип туруп жанагындай окуй турган болсо болот. Бул эң жакшысы эгер нажасат коркунучу болсо. Анан бутунун тазалыгына маани бербестер окула берген ал болбой калат. Нажасат намаздан тозуп коюш кедергиси бар. Ассаламу алейкум. Интернет деген бале чыгып, балдарга тарбия берүүгө тоскоол болуп жатат. 8-класс кызга кандай тарбия берүүнү сунуштайт элеңиз? Илим окутсаң азыркылар башкача дейт. Керектүү кыр хадистин ичинде ушуга топтоп атабыз. Ошондо жооп бар. Андан кийинки китебиз азыр ошону кайрадан жаңылып атам. Бейиштик үй бүлөгө 5 хадис деп. Ушул жерде интернеттин зыянын канчалык пайдаланыш керек кеңири жооп бердик. Ошол жерден китеп чыкса жооп аласыз. Анан Раматылык Чубак устазынын да жообу бар. Интернетте эhtiyатташ керек. Балдарга телефон берип көптүрбеш керек. Биз азыр өзүбүздүн жаныбыздын жыргалын ойлоп балдарга телефон беребиз, кулак мээ тынч болсун деп. Тынч болот, бирок эртең тынч болбой калат. Аныкы да тынч болбойт, биздики да тынч болбойт. Туура пайдаланыш керек. Facebook'tu чыгарып аткан Марк Цукерберг, жана башка Instagram, жана башкалардын ээлери балдарына өз телефонду бербейт. Элестетиңиз? Бул кандай анда? Достор, анан тарбия укпайт дебеш керек, жалыкпаш керек. Тарбия бул аста-секин. Аста-секин баралына жеткизүү деген сөз тарбиянын мааниси. Достор, очерет менен дейт. Достор, кезек менен акча топтошуп умрага барса болобу дейт. Эгерде ошол акча топтоп атканда баардыгынын мүмкүнчүлүк шарттары болуп, бири-бирин кыстабай, тажатып сураны берип, жана умрадан көңүлү калтыра тургандай эмес, мүмкүнчүлүктөрү болуп туруп, эми ушуну жаман жолго иштеткенден көрө келгиле десе, кандай жакшы нерсе. Мажбурлоо болбосун, ал жагдай каралсын, анан умрадан көңүл калтыра тургандай болбосун. Жакшы нерсе андай болсо. Ассаламу алейкум устаз, аза тутуу канча күн кармалат? Атасы өлүп калса 3 күн ихдат деп коет шариатта. Жанагындай кооздонбой, башка кылбай 3 күн аза күтөт, күйөөсү өлүп калса 4 ай 10 күн. Элестетиңиз, атасын 3 күн, күйөөсүнө 4 ай 10 күн. Никенин кадыр баркын билүү үчүн деген сөз да. Аза күтөт дегенде ошол жанагындай кооздонуу, башка нерсени таштайт, бирөөгө турмушка чыгып кетем деп ачыктагы каймана маанинде дагы сөз бербестен ошол күйөөсүнүн жакшылыктарын эстеп, сооп жөнөтүп турат деген сөз. Бирок өзүн да таштап ийбеш керек болот. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Устаз, Куран алифбесин баштадым. Куранга түшүп калсам, түшүнбөй окусам не болот? Биринчи маселе сиз окуп алыңыз биринчи, анан түшүнөсүз. Бул үйдү куруп аткандай эле кеп да. Фундаментти куруп атканда бир айтып атат да, үстү курап калса эмне болот дегендейчи. Жок, биринчи анда эч ким үйдө жашабаш керек анда. Алачыкка көчүп кетиш керек. Фундаментти куруңуз сиз биринчи. Куранды окуганды үйрөнүңүз. Бул аста-секин болот. Илим дереже бар. Ал илму сулламун ва даражат. Тепкич. Баскыч. Коркпоңуз. Биринчи пайдубал курулсун, дубал түз согулсун, аста-секин болот да. Ошол сыңары биринчи сиз убайым тартпай Куранды канткенде түз даан окуйм деңиз тажвид менен. Анан ал учуру дагы келет, буюрса илим окуй турган. Ассаламу алейкум устаз, Москвадан биз KFC, бургер, Макдональдс иштейбиз, бизге күмөндүү көчтөр дейт. Эттер келет, халал деген печаты бар, печаты жоктор да келет. Иштесе болобу же болбойбу, арам ичимдиктер да келет дейт. Башка жумуштун орду табылса, которулуңуз. Анткени биринчиден KFC бул Макдональдстар еврейлердики, алар канча деген мусулмандар талкалап кырып атат. Бул мусулмандарга акыл бүтпөй эле койду. Канча сатылып алган нерселер менен дияка бойкот жарыяланып атат. Мусулмандар ошону кантип жеп атат, рахаттанат. Башка альтернатива бар. Андай болсо бир айтышы мүмкүн дей, анда Google'ду деле, мына Instagram'ды деле колдонуп атасыңар го деп. Айла жоктон колдонуп атабыз. Мусулмандар өнүгүп, өсүп, жакшы программаларды чыгарыш керек эле өзү. Мунун альтернативасы жок азырынча, ошон үчүн колдонуп атабыз. Беркинин альтернативасы бар, башка тамак. Экинчиден тез татымдар зыян ал. Ошон үчүн башка жумуштун ыгы табылса чыкканыңыз жакшы. Анан ыгы табылбаса иштеп турушуңуз керек болот. Ошол мусулман адам келсе эскертиш керек, могул жерде туура эмес, эт келип калат. Адан эмес, көч келип калат, бир тууган дешиңиз керек болот. Башка жака бар деп. Сен иштеп атасың го десе, мен эми бияк иштегене келдим, башка жумуштун ыгы табылбай атат, көчөм. Буюрса сен да жумуш таап бериш деп айтыңыз. Ассаламу алейкум устаз, адал эмес ток уйдун этинен жасалган аралашкан эттин терип салып калганын жесек болобу? Мисалы суюк тамак же плов сыяктуу чет жерде элек дейт.
Hem ошол эт кадимкидей бизге бирге кайнатылып, бышырылып, эттин жанагындай ширеси тиге тие турган болсо, эң жакшысы аны албай эле башка балыкты алып эметиш керек, жеш керек болот. Анткени жана эттин ширеси куурулуп жасалганда баары бир аралашып кетет да, этияттанган жакшы болот. 5 ай мурун атам каза болду эле, ошондон бери жүрөгүмө кандайдыр бир коркунуч түштү. Ага чейин өзүм жалгыз жүрүп жашай берчүмүн. Азыр корко берем, эмне кылышым керек? Сизге чоң рахмат. Коркпоңуз. Аятул Курсини 333 жолу окуңуз. Бул бидаат эмес. Бул аалымдардын тажрыйбасынан өткөн. Фатиханы 7 рет, Аятул Курсини эгер мүмкүнчүлүк болсо 7 рет, көп болсо да 333 рет окусаңыз, кадимкидей Кудайдын коргонунда болуп, сизге эч ким зыян жеткизе албайт. Фалак настарды окуп дем салыңыз. Анан сиз эртерээк эмне кылыңыз? Кыз киши болсоңуз турмушка чыгыңыз иншалла. Турмушка чыкканда жин шайтандар кадимкидей эле коркуп калат. Шейх Жалалуddin Суюти Лактул Маржан фи Ахкамил Жан китебинде, Абдулла Шибли Ханафи алым Акамул Маржан фи Ахкамил Жан китебинде айтат, өзү жиндер жана жылан коркконда чыгат го. Өзү адамдан бешбетер коркок болот. Адам болгону көптүрүп алат аны дейт да жинде. Ошон үчүн андай маселелерден этияттап турмушка чыгыңыз, дем салып жүрүңүз. Дагы бир суроо, өзүм мектепте мугалим болуп иштейм, намаз окуйм, бирок балдар тентек кылып катуу урушуп алам, иштесем болобу, кандай болуп калат? Эми кээде ар кандай балдар болуп калат, албетте ур токмок албаш керек, түшүндүрүү жолу менен жеткизиңиз. Кээде урушканда баары жаман көрүнүп калат. Эми уруша турган учурда мындай арыдан бери болуп этиятташ керек болот, мындай даанышмандык ой сала тургандай сөздү сүйлөп койсоңуз жакшы болот. Балдар өздөрү уга тургандай болуп. Анан бүгүн укукчулдук заманы болуп кетти. Сиздин көйгөйүңүздү сиз чечпейсиз, үйдөгү ата-энелер жардамдашы керек болот, көмөккө келип. Барганда мугалимди сыйла дей турган болуш керек да бирөөбүз. Ассаламу алейкум, даватка чыга албай жатабыз, жеке мектеп ачып балдарды тарбиялоо менен алек болуп жатабыз, жүрөктөгү жалак болуп жатам. Сиз чоң дават кылып атыпсыз. Жеке мектепти ачып, бирок максат бизнес акча эле киргизүү эмес, сапаттуу билим берүү иман менен кошо болсо, эң чоң дават кылып аткан болосуз. Анан албетте даватка да аракет кылып, жок дегенде талимге барып туруңуз. Чында ар бир бул жерде үммөттүн башына бөлүнгөн да. Биз мисалы илим жолунда жүрөбүз, бул эң чоң дават мисалы. Ассаламу алейкум, менин күйөөм телефондон игр ойнойт, орустардын оюну дейт. Кечке ошол оюндан чыкпай калды, кантип токтотсом болот, намазды окубай койду дейт. Умрага жөнөтүңүз бир туган. Азыр ушундай бир умранын мүмкүнчүлүгү ачылып жатат, Кудайым буйрса. Бир аз акча топтоп жардамдаш, бир умрага барып келиңиз, Абчук устазыбыз менен барыңыз. Мына Максат Тамылда барып атат, Максат Тамылда менен барыңыз. Таква Сыражүттүн деген устаз бар, бир барып кел деңиз. Бул ыйык жердин сапары, ибадаты бөлөк болот. Чоң адамдын жап-жаш баладай болуп оюн ойноп жатканы биздин келечегибиздин караңгылыгынан кабар берет. Биз азыр оюн ойной турган абалдабызбы? Элестетиңиз. Азыр балдардын мектептеги сабагын биз ата-энелер түшүнө албай калып атабыз го. Элестетиңиз. Кантип оюн ойнойт? Устазым дешиңиз керек, устазам деген аял кишиге айтылып калат, Эми устаз эле деп коюңузчу, устазга деле ким татыктуу, ким таксыз Алла билет. Мен намаз окуйм, жолдошум окубайт, кандай амал кылсам болот? Сиз деле окубайт элеңиз го кечээ жакында. Сизге да кимдир бирөө мээнет кылды, дуа кылды. Кезек сизге келди бир туган. Сиз да күйөөңүзгө дуа кылыңыз иншалла. Окуйт буйрса. Иншалла Кудайым тагдырын жасап окуйт. Сабыр керек, ынсаптуулук керек, жакшы мамиле керек. Сиз намаз окуганын пайдасын көрсөтүңүз иш жүзүндө. Ассаламу алейкум устаз, үзгүлтүксүз жел чыккан адамды үзүрлүү дегенге болобу? Бир намаз аралыгында жел чыкса. Бир намаз аралыгында токтобой жел келе берип, кечиресем бул сөзгө. Мындай даарат алып, парзды окуган жыл 10 мүнөттүктө токтобой келип кала берсе, бул адам үзүрлүү болот. Бир даарат алып, ошол үзүр үчүн гана бир намазда, намаз убакыт чыкканга чейин намаз окуй берет. Качан токтомойнча. Керек таба. Бир туугандар, бизде Египетте шам намазынын убагы келип калды. Кудайга шүгүр, мына бир канча суроолорго жооп берүүгө аракет кылдык. Кудайым буйрса, мына шамдын азаны айтылып атат бизде. Кудайым буйрса, Аманат медиадан дагы Бактияр мырзабыздан суроолор келген. Ага дагы кийинки эфирде жооп берип, Озеки да жооп берип кетмекчибиз. Аллах таалам ыраазы болсун, амин. Кудайым ушул мээнеттерибизди кабыл кылсын. Сөз айтылган сөз боюнча албай, жүрөктөрдөн түнөк таап, иш жүзүндө амал жүзүнө аткарылып, үй бүлө бактылуу болуп, ажырашуунун саны токтоп, ата-эне милдетти ойгонуп, сезип билип, балдарына кам көрүп, күчтүү мамлекет, ыйманга ыктаган, илим билимди сыйлаган эл, жакшы үммөт болууну Кудайым насип кылсын. Кыйынчылык көргөн бир туугандарыбызга Кудайым жардам берсин. Бирахматке я рахман рахим.